Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kaf сүрөсүндөгү айрым токтолуучу пайдалар. Акыркы сабагыбыз сыноо деген жеринде токтогонбуз. Ал жерде бул Кaf сүрөсүндө ушул баяндалат. Адамдар түрлүү түркүн жол менен сыналар. Айрымдар байлык менен, айрымдар кедейлик менен, түрлүү түркүн жолдор. Мына ошол сыноодо айрымдар илим менен, илими көп, айрымдар таанымал болуп адамдарга көрүнүп. Мына ошондой Аллах Тааламдан келген жакшылыктарды адам кандай пайдаланат? Азгырылып кетпейби? Ушунун баардыгы Кaf сүрөсүндө келген. Жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып, Алла Таалам каалагандай жол менен туура жүрүп кетүү адам. Ошо азгырылып кетпей деп. Ошолго токтолгонбуз. Бүгүнкү сабагыбызда болсо, ошо сыноо дегенде биз ар кандай азгырыктарда түшүп калбаш үчүн адам динден ажырап, ыймандан алыстап, шайтандын торуна түшүп калбаштан алыс болуу. Ошонун кээ бир багыттары бар. Биринчиден, адам ушул дайыма Куранды көп окуп жүрүсү. Себеби Куранды окуган сайын адамдын жүрөгүндөгү шектер, ар кандай жаман ойлордон, кайгы-кападан, сарсанадан арылтат. Алла Тааламдын берген китеби берекелүү. Ошо Куран окуп жүрүүдө ошондой жаман ойлордон алыс болуудагы багыттама алымдар берди. Экинчиден, ошондой бузук адамдардан, азгырып кетүүчү адамдардан алыс болуу, аларга кулак салбоо. Мунун баардыгы эмне? Ошол фитна деп коет, азгырыктын жолдоруна түшпөшүнүн себептери. Кaf сүрөсүндө да карасаңыздар, ошол онго жетпеген бала ошол жеринде Аллах Тааламга ыйман келтирип, ибадат кылайын десе жол бербейт. Падышасынан баштап элдин баардыгы каршы турган. Ошол айылда жашап калбастан алар эмне кылышты? Жер которуп, ал айылдан алыстап кетти. Ушул ыйманыбызды сактап калайлы, ушул эл менен көпчүлүк менен азгырылып, биз дагы Кудай жок деп, булардын азгырыгына түшүп калбайлы деп, айылдан чыгып кетишкен. Мына ошондой эле жашоодо дагы достордон болот, чөйрөдөн болот, ар кандай азгырык боло турган болсо, аларга таасириң бере албасаң, анда алыстап турганың жакшы. Алыстап алардан өзүңдүн ыйманыңды бекемдеп, жакшы чөйрө түзүп, анан алардын акырын бирден чакырып дават кыла бересиң. Айтып. Эгерде адам алар өз жолу менен, мен өз жолу менен жүрө берем десе, акыр таасир алып бузулуп кетет. Адамдын оңолушуна дагы чөйрөсү чоң себеп, бузулушуна дагы айлана чөйрөсү чоң себеп. Ошол Кaf сүрөсүндө ачык баяндалып турат. Алла Таалам бул жаш балдарды мактагандыгы, себеби алар ошо азгырыктан алыстап, элинен бөлүнүп, жанагынтип тоого кетип калгандыгы, ошол жерде 300 жылдан ашык уктап калгандыгы, Алла Таалам аларды өз керемети менен, кудурети менен 3 кылымдан ашык үңкүргө калтыргандыгы. Ошого себеп эмне болду? Жаман чөйрөдөн арылышы. Жакшы чөйрө адамды жакшылыкка жетелейт, жаман чөйрө адамды курутат, бузат. Жакшылык менен жүрсөң жетесиң мураска деген ушул. Жакшылар менен жүрүү эң чоң себеп жакшылыкта жүрүүдө. Кaf сүрөсүнүн 16-аятында айтып атат: "Ва иди тазалтумухум ва ма я'будуна иллаллах фa'у илал кахфи яншур лакум раббукум мин рахмати ва юхайи лакум мин амрикум мирфаqa." Алар ушул Кaf үңкүргө барып, түнөк табышып, ошол жерден жер табып, Алла Таалам силерге өзүнүн ырайым менен жеңилдик берип, өзүнүн коргоосуна алды деп. Жана ошондой эле азгырыктан алыс болуунун дагы бир жолдорунан көп дуа кылып, жалынып, жалбарып, Аллахка кайрылуу. Буларды баягы элден алыстап кетип, үңкүргө барып жатып алдык, бизди эч ким азгыра албайт деп өздөрүнө таянбастан, ошондой алыстап себептерин аткарса дагы Аллах Тааламга жалынып, жалбарып дуа кылышты. Ида авал фитяту илал кахфи факалу раббана атина мин ладунка рахма ва хай лана мин амрина рашада. Алар ошол топ жигиттер, топ балдар үңкүргө келип түнөшүшсө дагы, ошол жерде болушса дагы, "О Роббибиз" деп айтышты. Өзүңдөн бизге жакшылыгың бер, ырайымың бер. Бизге бул абалыбыздан жеңилдигиң бер, жакшы туура жолуң бер деп жалынып жалбарышты дейт. Ошон үчүн алымдар айтып келет, азгырыктан, ар кандай туура эмес жолдордон алыс болуу, жамандыкка түшпөй калуу, жакшылыкка бет алууга чоң себептерден жалынып жалбарып дуа кылып Аллах Тааламдан суроо. Мындайча айтканда, дуанын орду аябай чоң. Кандай себептерди алсаң дагы дуаны унутпа деген сөз. Дуа кыласың, себебин да аласың. Тек гана себепке таянып туруп калбаш керек. Ошондой эле дагы азгырыктардан алыс болуунун дагы бир багыттарынан адам аракеттин үстүндө жүрүү, нафси менен күрөшүү. Аллах Тааламдын алдындагы жакшылыктарга жетем деген адам сөзсүз себебин кылгандай эле аракеттин үстүндө жүрүш керек. Аракетке берекет. Нафси менен күрөшүү, себеби адамдын нафси дайыма жалкоолукка, ныксыроого, боштукка, убакытты тек коротууга,
ошондой бир кайдыгерликке умтулат. Адам өзүнө дайыма эсеп кылып, напсис менен күрөшпөсө, анда заматта эле бул дүйнөнүн азгырыгына азгырылып кетет. Бул жерде азгырык дегенде азгырыктын түрү көп. Бир адамдар убактын бош коротушу мүмкүн. Бир адамдар болсо дүйнөгө азгырылып кетип, акыретине кам көрбөйт. Бирөөлөр болсо дагы бир башка иштер. Айтор бул дүйнөдөгү зарылдык ишин айрымдар максат кылып алат дагы, бара турган жагына кам көрбөйт. Бул дагы ушул фитнага, азгырыкка түштү деп санала берет. Кайсы бир адам максатына ылайык иш кылбай, өтүп аткан күнүмдүк жашоосун чоң максат кылып алса, болду, ал фитнага түштү деген сөз. Бирөөлөр аялдын фитнасына, азгырыгына, бирөөлөр акчанын азгырыгына, бирөөлөр таанымал болуунун азгырыгына, бирөөлөр бош убакыттын, бирөөлөр оюнга, түрлүү түркүн адам кайсы нерсе менен азгырылып, ошонун артынан намаз калып кетип атса, ошонун артынан эртең мененки зикирлери калып кетип аткан болсо мисалы, же ошонун артынан арам ишке түшүп кетип аткан болсо, же болбосо Аллах буйруган буйрукту аткара албай аткан болсо, же Аллах тыйган тыюудан тыйыла албай аткан болсо, кайсы бир себептен, болду, ошол азгырык, бул фитна деген ошол. Бул бир чоң нерсени күтпөйлү, мындай бир падыша келет, анан биздин намаздарыбызды тыят, же мындай деген түшүнүк эмес бул. Бул жердеги азгырыктан алыс болуунун себептери дегенде, ар бир адам өзүнүн абалын жакшы билет. Эмне менен азгырылып кетип атат? Кайсы нерсе? Бир адамдар уйкунун артынан, бир адамдар жалкоолук, ошол жалкоолук өзүнө чоң фитна болушу мүмкүн. Бир адамдарга кайдыгерлик, бир адамдарга дагы башка нерсе. Ушундай түшүнөлү. Анан бул жерде анын ушундай нерседен арылуунун бирден бири Куран дедик, дуа кылуу, жакшы чөйрө менен жүрүү, жана напси менен күрөшүү. Жана ошондой эле идроку ма индаллах хайру минад дуния ва ма фиха, Алла тааламдын алдындагы жакшылыктарга жетүү, бул дүйнөдөгү жана бул дүйнөдөгү баардык нерседен жакшы деген адамдын жүрөгүндө дайыма сезе билиш керек. Якын менен. Бул дүйнөдө эмнеге гана жетпе. Бирок адам билиш керек, бул өмүр кыска, убактылуу, бирок Алла тааламдын алдындагы ошол солих амалың менен жакшыда жүрүү, сооптун үстүндө жамандыктан арылып, бул эң жакшы нерсе, эң түбөлүктүү нерсе, туруктуу нерсе. Өтүп аткан нерсе менен алек болуп, түбөлүктүү нерсесинен кур калуу, бул акылсыздык деген алымдар. Жана ошондой эле ушул жакшылыкта жүрүп, жамандыктан алыс болуунун дагы бир кадамдарынан адам илим алууда жүрөт дайыма. Аз болсо дагы алымдарга жакын болуп, ошондой үгүт насааттарды угуп, илим чөйрөсүндө жүрүү. Бул дагы өзүнүн акылына таянып калбоо, ушул жолдо сабыр кылуу, шашпастан аракет кылуу. Бул дагы Каф сүрөсүндө келген. Ошо Муса пайгамбар менен Хыдырдын диалогу, ортодо болгон сапары, жолугушуусу бардыгы кабар берип турат. Эмнеден? Сабырдуулукту, илим алуунун артыкчылыгы чоң экени, ошол үйрөткөн адамга сабыр кылуу, шашпагандык, ошону адам өз акылына таянбастыгы. Себеби билесиздер, Муса пайгамбардан адамдар сураган. Эй Муса, сизден да өткөн илимдүү адам барбы жер бетинде дегенде, жок деген. Себеби өзү пайгамбар, вахий мага түшүп атат. Мен илимдүү болбосом ким болот деген. Аны Алла таалам шашып жооп бергендигинен, сенден да илимдүү өткөн бар деген. Мына ошого барат. Илим алат, анын бардыгы ошол Каф сүрөсүндө келген. Бул жерде айтайын деген маселе, ушул илимдин шарапаты. Илим менен адам жакшылыкта жүрөт. Илимден алыстаса бүт балелер келет. Билбесе келет да бүт артынан зыян келет. Илим менен жакшылыкка жетет, жамандыктан алыс болот. Мына ушунун бардыгы себептерден. Эмнеге? Жакшылыкка жетүүгө, жамандыктан оолак болууга. Ушуну эстеп калайлы дайыма. Куран окуу, жаман адамдардан алыс болуу, жакшыларга жанашуу, көп-көп дуа кылып жалынып жалбаруу, напси менен күрөшүү, Аллахтын алдындагы жакшылыктар эң бийик, эң жакшы экенин туюп, якын менен сезе билүү. Мына ушул айрым багыттар. Каф сүрөсүнүн 3-сүндө эмнени айтат? 3-сүндө аннал хайра куллуху, бардык жакшылыктын бардыгы ушу Аллах тааламга иман келтиргенден кийин эле. Андан кийинки эң жакшылык бул ушул пайгамбарга ээрчүү. Пайгамбарга ээрчүүдө жолун жолдоп, анын мурасын алууда мына ушул жакшылыктын баары ушуда жатат дейт. Бул Каф сүрөсүндөгү 3-чү пайда. Адам суроо туулсам, акыл эсине келди, ыймандамын. Эң чоң жакшылык каякта десе, жакшылыктын бардыгы пайгамбарга ээрчүүдө. Адам Аллах тааламга иман келтирип, бирок пайгамбарга ээрчебесе, жолун жолдобосо, жакшылыкта жүрө албайт. Ал ыйманы жардам бере албайт.
Алла таалам өзүнө баруучу жолду, Аллахты тааный турган жолду, жакшылыктын баардыгын пайгамбарга байлаган. Ошо пайгамбарга ээрчүүдө байлаган. Пайгамбардан суран деги эмес, пайгамбарды ээрчүүдө, жолун жолдоодо, ошонун мурасын алууда. Пайгамбардын мурасы эмне? Бул илим. Ал нерсе үйрөнүү менен келет. Мына шайтан ушул жолду тосот. Ээрчий турган жолду шайтан тосот. Кахф сүрөсүнүн 56-аятында Алла таалам айтып атат: "Ома нурсилул мурсалина илля мубашширин ва мунзирин." Биз элчилерди жөнөткөндө сүйүнчүлөп адамдарга эскертип жана эскертип жиберебиз. Баягы жакшылыктарды кабарлайт, жамандыктардан эскертет. Бирок Аллахка капыр болгон адамдар, алар талашып тартышат жалган менен, акыйкатты өчүрөйүн деп. Ваттахаду аяти ва ма ундиру хузуа. Алар болсо менден келген эскертүүлөрдү, аяттарымды шылдыңдашып эскерилбейт дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эч бир жакшылыкты калтырган эмес, жеткизбеген. Эч бир жамандыкты калтырган эмес, эскертпеген. Мына ушул Кахф сүрөсүнүн 56-аятында баяндаган. Бул бөлүмдө баардык жакшылык пайгамбарды ээрчүүдө экен. Ошонун жолун жолдоодо экен, мурасын алууда. Пайгамбардын мурасы бул акча эмес, байлык эмес. Пайгамбардын мурасы анын сүннөтү, жолу, таштап кеткен илими, багыты, бизге үммөтүнө үйрөткөн сүннөттөрү. Мына ушул нерсени адам үйрөнсө, ээрчисе, баардык жакшылыкта жүрөт. Алыстаса, анда кандай гана жакшылыкка жетпесин, ал жамандыкта болуп жүрө берет адам. Болду, адашууда жүрө берет. Шейх Сулайман Рухайли ушул сабагын өтүп атып, анан жакшылык дегенде ушул 4 негизин эскерген. Жакшылык дегенде 4 рүкүнү бар деген да. Жакшылыктын 4 рүкүнү бар. Биринчиси ушул адамдын дини түз болушу деген. Ишеними түз болушу. Дини түзүк, ишеними түз болуш керек. Ошонун артынан туура амалдар келет. Туруктуулук болот. Иманы бекем болот, хидаятта болот. Жакшылык илимге умтулат. Ушул жакшылыктын негиздери. Экинчиси акчаны туура жол менен табуу жана туура жака жумшоо. Үчүнчү жакшылык ушул жакшылыктын негиздеринен адамдын сүйлөгөн сөзү дагы, кылган амалы дагы дайыма анын үстүндө илимдин негизинде жүрсө. Сүйлөсө да илимдин негизинде билип туруп сүйлөйт. Амал кылса дагы илимдин негизинде амал кылат. Мындайча айтканда, адамдын бүт кыймыл аракети жашоодо жүргөн турганы илим негизинде кылып жүрүү. Мына ушундай абалда жүрсө, жакшылыкта жүрөт. Бул жакшылыктын негиздери дейт. Төртүнчүсү падышанын болушу. Аалымдар баары бир ооздон айтышкан. Эгерде коомдо падыша болбосо, жакшылык туруктуу болбойт. Жакшылык турбайт адамдарга. Падышанын болгондугу менен жакшылык туруктуу болот. Өлкөдө тынчтык болот, биримдик болот, тартип болот. Баардык нерсе өзүнүн ирети менен, тартиби менен жүрөт. Бул рүкүндөрү булунсуз жакшылык адамда болбойт деген сөз. Биринчиси дини, иманы, ишеними туура болушу. Мунун артынан көп натыйжа келип чыгат. Туура амал болушу, динде туруктуу болушу. Ал нерсе эмне менен келет? Ал дагы илим менен келет, илимге умтулуу менен келет. Экинчиси акчанын туура жыйноо жана туура жакка жумшоо. Ал дагы эле илимге муктаж. Кайсы арам, кайсы адал билбесе, туш келди жактан эң негизи акча түшсө болду эле топтой бериш мүмкүн. Топтогон акчаны дагы туура жумшаштын да жолун билүү. Күнөө иштерге эмес, арам иштерге эмес, булга да илим керек. Бунун баардыгы эмне илимдин фазилети, артыкчылыгында ажырап турат. Мунун баардыгы ушу 4 жакшылык каякта келген? Кахф сүрөсүндө Зулкарнайнды Алла таалам баяндаганда ушунун окуясында келген. 4 жакшылыкты эскерген негиздерин. Кийинки бөлүгүндө Кахф сүрөсүндө аннал хаятал хакыйя хиял хаятул ахира. Чыныгы туруктуу акыйкат жашоо бул акырет жашоосу деген Алла таалам. Кахф сүрөсүнүн 45-аятынан баштап 49-га чейин ушуну баяндаган. Эмнени баяндады? Бул дүйнө өтүп кетүүчү жай экен деген. Туруктуу эмес экен деген. Дүйнөнүн кооздугу өтө тез өтүп кете тургандыгын, бат-бат оодарыла тургандыгы жана ошондой эле адамдын өмүрү кандай тез өткөндүгү, жаштыктан ортолуктан улгайганга. Мына ошондой абалда эң чоң жакшылык ибарат кыска өмүрдөн, туруксуз жашоодон өзүнүн бара турган жагына түбөлүк жашоого, акыйкат жашоосуна кам көрүп калгандыгы. Алла таалам ушул дүйнөнү мындай кылып сүрөттөгөн. Аларга мисалдап берген. Бул дүйнөнүн мисалы асмандан түшкөн жамгырдай. Ал жамгыр жер бетине тийип, ал жерден өсүмдүктөр чыгат. Жап-жашыл болуп. Кайсы бир убакыт келгенден кийин ал кайра саргаят, анан шамал келет, анын баары учуруп, сапырып жок кылат. Саргайган чөптөр.
Аллах Таала баардык нерсеге кудуреттүү. Акча дагы, бала чака дагы бул дүйнөнүн кооздугу, ал эми жакшы амалдар адам үчүн жакшы. Аллах Тааламдын алдында да улуу сооп, эң жакшы үмүт ушул деген. Адамдарда бул дүйнөдө акча, бала чака, ар кандай кооздуктары, азгырыктардын баардыгы кооз көрүп көрүнөт, бирок ошондой болсо дагы адам жакшы амалдарды кылып калуу. Мына ушул чыныгы үмүт, ушул чыныгы сооп, ушул чыныгы пайдалуу адам үчүн дейт. Кыямат кайым болгондо биз тоолорду, жерди жок кылабыз, майдалап. Эч нерсе калбайт, жер тептегиз болот. Баардыгыңар Роббиңердин алдына катар-катар болуп турасыңар, кадимки силердин мурунку жараткандагы абалыңардай. Ал эми капыр адамдар болсо мындай күн болбойт деген эле. Китеп ордуңорго коюлат. Аллахка ишенбегендер, капырлар көздөрү тостоюп, коркушуп турушат, айтышып. Бул китеп эмне деген китеп? Эч нерсени калтырбап турго баарын жазып коюп тургу, кичинекейин да, чоңун да. Бул дүйнөдөгү эмне амал кылган болсо, баардыгын ошол китептеринде табышат. Роббиң эч кимиңерге зулум кылбайт деп. Мына ушул аятта Алла Таалам дүйнөнү сүрөттөп, дүйнөнүн акыйкатын айтып, жана асмандан түшкөн суу жамгырга сүрөттөп, жер бети кандай көгөрүп, кайра күз келип саргайып, шамал учуруп жок кылып кагыраган жер болгондой эле, бул дүйнөдө кооз болуп көрүнгөнү менен кыямат кайым келгенде тоосу да тегизделип, жери да баары тегизделип жок болору. Ал эми кыямат десе кээ бир адамдар узак көрөт. Ар бир адамдын өлгөндө бул кыяматы турду. Ошон үчүн бул нерсеге алданып калбагыла деп Аллах Таалам чакырган. Бул дагы бизге эскертүү. Кахф сүрөсүнүн 45 аятынан баштап 49 аятка чейинки эскертүүлөр. Пайдалар дегенде биз айттык, аяттагы камтылган нерселерге ой жүгүртүү. Кээде 4 аят же 5 аят бир максатты айтат. Ошол максатты түшүнсөңүз, алхамдулилля. Кийин Куран ачып окуганда дагы түшүнө аласыз. 4-5 аят же бул 3 аят, бул 2 аят эмне жөнүнөн баяндап атат? Эмнеге чакырып атат Алла Таала? Эмнеден тыйып атат? Кайсы нерсени бизди эскертип атат деп.